Салам жалпы Кыргызстандагы кадр маселеси. Улутту, мамлекетти, журтту демилгелеп, алдыга сүрүп, түрткөн локомотив бул кадр. Кадр десе эле ойлобогула, айлыкка отурган кадрларды. Хотя Кыргызстанда 90% өлбө жаным өлбө, айлыктан айлыкка отурган кадрлар. Эч кандай прогресс жок. Бир башка андан да жакшы мүмкүнчүлүк болсо, чыгып кетем, азыр жашап турайын деген кадрлар да көбү. Мен карыга дагы жашка да бөлбөйм. Жаштарга да тартпайм. Анткени деградированный жаштар бар, деградированный карылар бар. Келечек муунду ойлогон. Кыргызстанды чындап өнүктүрө турган кадрлар, кары солобу, жаш солобу айырмасы жок. Булар прогрессивдүү кадрлар. Тем более Кыргызстан билесиңер, өнүккөн мамлекеттерден аябай артта калганбыз. Ошолордун арасында тез араздын ичине кириш үчүн бизге прогрессивдүү кадрлар керек. Эми мен кадр саясатын микро пример көргөзүп берейин. Токтогул району боюнча. Аким, замаким, мэр жана башка. Бир тамаша бар го. Апенди 100 сомун жоготуп алып, 1000 сомун күйгүзүп алып издейт экен. 100 сомду. Биздики так ушундай болуп атат да. 100 сомдук маселени чечиш үчүн 100 000 сом коротуп атат да. Бир маселени чечиш үчүн аким, замаким, анын помощниги, бул жакта дагы помощник, кадр. Токтогул районуна акимдин келгенине 3 жыл болуптур. Зам акимдин келгенине 5 жыл болуптур. Зам акимдин айлыгын примерно эсептеп көрсөм, 5 жылдын ичинде 3 миллион айлык алыптыр. Анын бензинин, отурган офисин, машинасын эсептеп эле коелу. Кетирген катачылыгын бүт эсептеп эле коелу. 3 миллион акча кетиптир. 3 миллион. Акимге где-то бир 4 миллион. Ага жаңы машина алып берип атышат, жаңы офис берип атышат, билбейм. Жана башка нерселер берип атышат, возможностьтар аябай көп да. Но по факту эмне кылды? Конкретно эмне кылды? Прогрессивдүү эмне кылды? Изилдеп көргүлөчү. Фейсбукта страницасын ачып карасаңар, баг отургуздук, тиги менен тааныштык келдик, тиги эскертүү берип келдик. Дөң жерди бир түртүп койдук. Ушундай эле бир эмелер да, бул прогрессив эмес да. Өзү мамлекет 10 миллион бөлүп бердиби, 100 миллион кылып алыш керек да, ошондо прогрессив да. Акимге 4 миллион бердиби 3 жылдын ичинде, ошону 20 миллион кылып чыгарып алыш керек да, 20 миллионду иш кылып чыгарып алыш керек. Вот ошондо прогрессив. Мен 100% ишенем. Токтогул районунун акими, зам аким жада калса компьютерди колдонгонду билбейт. Мен жада калса даярмын. Интеллектуалдык күрөшкөнгө, билимдик күрөшкөнгө, зам аким менен Токтогул району. Ушундай жаштар бар, ушундай кыйын, прогрессивдүү, интеллектуалдык күчтүү жаштар бар. 10 аким менен билим жактан күрөшүп койгон жаштар бар да. 10 аким менен тет-а-тет. Мен 100% ишенем. Ушинтип айтып койсо эле баары ойлошот экен, бул бийликти жамандап атат, бул революция кылгым келип атат. Биз революция кылгым келген жок мен. Мага десе 500 жыл отурсун. Мен болгону айткым келип атат, ушул жаштар бар, ушундай жаштар бар. Акимди коердо мурда ушундай интеллектуалдык бир соревнование кылып, кимиси жакшы болсо ошону койгулачы. Биз жаштар азыр күчүбүз бар, ушуну биз мамлекетке күчүбүздү толук бергибиз келип атат. Өнүктүргөнгө, өстүргөнгө түрткү болгубуз келип атат, биз күчүбүз бар. 40-45-тен ашып калгандан кийин бизге эмне кереги бар? Биз ага чейин коррупционер болуп кетебиз. Мен 100% ишене алам, Токтогул районунун акими, зам аким эч прогрессивдүү эч нерсе кылган жок. Токтогул районуна жада калса 30 жылдан бери официалдуу сайты ачылып элек. Токтогул районунун официалдуу сайты ачылып элек. 30 жылдан бери. Башка мамлекет уже бир айга учуп атат, бизде сайт ачылып элек. Мен акимди айтпай эле коет, зам аким болсом, мен сайт ачпакмын биринчи очередь. Ал сайтка Токтогулдун потенциалын бүт изилдеп чыгып, ошол сайтка киргизмекмин. Эмне кылсаң болот, эмне направление менен кетиш керек, эмне идеология менен кетиш керек. Инвесторлорго көргөзүп бермекмин, кайсы жерге ГЭС курсаң болот, кайсы жерге айдасаң болот, бак курсаң болот деп. Андай нерсе жок бизде. Андай нерсе информация алыш үчүн барсаң билбейт эч ким. Биз канча бардык акимге, зам акимге. Билбей отурушат, дөөдүрөп, былжырап. Билбейм, аны тигинден сураш керек, мындан сураш керек. Ошону 1 ай, 1 жылдап күтүп жүрөбүз. Кайсы прогресс?
Кандай прогресс? Мен ойлойм, башка райондун акимдери дагы ушундай деп. Мен жамандаган жокмун. Адам болгондон кийин салыштырат кезинде кайсы жаман, кайсы жакшы, кайсы жол менен кетсек жакшы деп. Жакшысын тандайт кезинде. Тоок алып койсоң, айына 30 жумуртка берет экен. Эми ошол акимге кетирген акчаны тоок алып коелучу. Намного көп польза болмок да. Бийлик менен элдин ортосундагы акимдер, бийликке элди жаман көргөзгөн, элге бийликти жаман көргөзгөн могул акимдер. Биринчи очерет акимдер. Мен ошону айткым келип атат. Ошол зам акимди ишин аткарып отурган бизде күчтүү менеджерлер керек, жаштар. Прогрессивдүү жаштар. Алар дагы жөн ал деген жокмун. Ошолор менен салыштырып, интеллектуалдык жактан утуп алгандан кийин аны алып келгиле. Хотя бы аким болбосо зам аким кылып алып келгиле. Ошондо көрөт элем да Кыргызстанды. Мага 1 ай убакыт жетет. Бүт акимияттын жумушун изилдеп чыкканга. Эмне көйгөйү бар, эмнени аткарыш керек? 1 ай убакыт жетет. 1 ай убакыт. Менин айтарым, аябай прогрессивдүү жаштар, интеллектуалдык ой жүгүрүскөн жаштар кара курсагын ойлоп азыр айла жок чет мамлекетке чыгып кетип атат. И то бир күн болсо да келем деген үмүт менен. Ошого мамлекет жардам берип, поддержка берип, ошолорду алып келиш керек. Алардын күчү азыр ашып ташып турган кезде, ошол мамлекетти өстүрөм деген күчү. Азыр башка мамлекетке берип атпайбы күчүн? Бардык күчүн. 45-тен ашкандан кийин ал кимге кереги бар? Ал күчү. Биз жаштар 2 жыл мурун план кылганбыз. Аны презентация кылып да жасаганбыз. 1 жыл изилдеп, эмне кылсак болот, эмне кылсак болбойт деп. Бизди көрүп алып, ал видеолорубузду көрүп алып күлгөндөр көп болгон. Типа Токтогулдун элитасы. Андай биз кылган нерсени Токтогул районуна чыккан, 30 жылдан чыккан депутаттын оюна дагы келгенбиз. Кээ бир депутат, азыркы депутат, күлүптүр. Чыгарып алачы, мен уялып атам деп. Ал видеону көрүп көргүлө, мен ссылкасын калтырып коем. Ошол видеонун ссылкасын мен калтырып коем. Бир көрүп, өзүңөрдүн оюңарды жазып койгочу. Уяла турган видео же андай эмеспи?